Алимардан бул китептин аты 365 күн сүйүктүү пайгамбарым менен деген китеп экен. Бунун биринчи күнүнү окуйбуз азыр биз. Биринчи күнү азыр. Биринчи күнү. Пайгамбар келе жатат. Жер бети бири кызыл, бири сары, бири сыя ирең тарткан түркүн түстүү гүлдөр, бири чоң, бири кичине, ар түркүн мөмө жемиштер. Сан миң жан жаныбарлар менен көркүнө көр кошулуп турган эле. Балдар чуркап, куштар учуп, суулар ташкындап агып жаткан. Ар тарабы ушундай төп келишип кооз болсо да, жер бетинде караңгы доор өкүм сүрүп турган. Адамдар өздөрүнө ушул кооздуктардын баарын тартуулаган жаратканды унутуп калышкан эле. Алар бөлөк нерселерге сыйынып ибадат кылышып, кээ бири отко, кээ бири күнгө, кээ бирлери болсо уйга сыйынып калышкан болчу. Ошондой сыйынып калганы бул туура эмес да, Кимге сыйынышыбыз керек? Аллахка сыйынышыбыз керек бир гана. Великий Аллах. Бизди ким жараткан? Аллах жараткан. Мама. Таштан же тактайдан жасалган оюнчук сыяктуу айкелдерден жардам сурашчу. Ошондой кичинекей оюнчук сыяктуу игрушкаларды кылып алып, ошолордон жардам сурашчу дейт. Алар бут, идол деп аталчу. А чындыгында ташты, отту, тактайды, уйду жана күндү Алла Таала өзү жараткандыктан жалгыз гана жаратканга сыйынуу керек эле. Күчтүүсү күчсүзүн, байы кедейин колунан келишинче кыйнагандан кыйнап баратышкан. Ал кезде эч кимиси кыз перзенттүү болгусу келбей калган. Жарды адамдар кемсинтилип, каары картаң кордолуп жатты. Оорулуулар кароосуз калды. Адамдардын акы укугу тепселенгенден тепселип, бейиш сыяктуу ушундай кооз жерде ташбоор жана караңгы адамдарга дүйнө араң чыдап турду. Кыскасы, адамдарда ыйман, ынсап деген нерсе жок калган эле. Улуу жараткан Алла Азирети Адам атадан баштап көптөгөн пайгамбарларды жөнөттү. Пайгамбарлар адамдарды Алла Таалага сыйынууга үндөштү. Туура жолдон, жакшылыктан, чынчылдыктан чыкпоону эскертишти. Бирок пенделер дайыма шайтандын тилин алып, пайгамбардын айткан акыл насааттарын унутуп коюшту. Азирети Иса пайгамбар жөнөтүлгөндөн кийин 500 жыл өттү. Дүйнө адилетсиздик, зулумдук, кыянаттыктарды токтото турган пайгамбарды күтүп жатты. Ал келип дүйнөгө адилеттик, тынчтык, жакшылык тартууламак. Андай болсо ал качан келет эле? Адамдар ушунчалык бир зулуматка түшүп, караңгылыкка түшүп калган болчу экен да. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам келге чейин. Адамдар адашып, бирөөнүн акысына кирип, эгер ким күчтүү болсо, күчсүз, зайыф адамды уруп салып, ошентип адамдар зулуматта жашаптыр да. Анан баары жаңы пайгамбар келет, акыркы пайгамбар келет деп пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламды күтүп жатышыптыр. Кийинки күндөрдө окуйбуз. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын төрөлүшү, келиши, кандай иштерди кылган, кантип пайгамбардык макамы берилген, кайсыл сүрө биринчи пайгамбарыбызга түшүрүлгөн. Да, ошолордун баарын окуйбуз иншаллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.